5-ci раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз 2-ci сезондун 4-cü оюнун силерге тартуулап жатабыз. Кудайберди Ташиевдин командасы финалдык оюнга жолдомо алууга аракет кылып жатат. Азырынча эсеп 3-1, билермандар 2 упай алды да. Көрсөткүч жаман эмес, бирок бул оюндун акыры дагы эмес. Нураида Байетова Ош шаарында турган силерге каршы суроо жөнөткөн. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, мыкты сүрөтчү, өзүнүн ишин аябай жакшы аткарган сүрөтчү март айында бир кооз даракты көрүп, ал даракты тартууну баштайт. Бирок бул картина тартуу ортолоп калган убакта анын өтө бир зарыл жумушу чыгып, шаардан сыртка бир нече убакытка чыгып кетет. Ошентип, май айында кайра келген бул сүрөтчү ишин улантат. Бирок бакты баягы кооз даракты кастарлап караган багбанга анын бир ишти кылуусун суранат. Андан кийин гана сүрөттү тарта баштайт. Урматтуу билермандар, ал багбанга эмне кылууну суранды? Минута кетти. Даракты боёдубу? Даракты боёдубу? Ал жерде кайсы бир канаттуулар койгон болсо, мисалы. Майда уже жашылданып Кыркып калат да уже. Бутап салбай ошондо жалбырактар. Ошондо жалбыракты саргайтып койбоду, күз кылып койбоду? Жок, март айында бир нерсе түнкүгө уруксат сураган Акка боюш мүмкүн. Түнү дагы бир гүлдөй турган бир гүл Бир нерсе кылуусун сурады. бир картина бар ошо. Карлар Акча берип туруп мен түнү кирейин дебеди. Мен ошентип түшүндүм да, мисалычы. Балбанга берем деп атпайбы? Ачык жер. Жок, карлаш турган дарак эле да, бир сүрөт картина. Жок, март айында дарак эмне бүчүр алып атканда, май айында Акка мөмөсү бар. боюп койбоду. Ал кар, кадимкиде кар болот да ошондой. Акка боюп койбоду. Багбандан сурап аткандан Орусса сүрөтчүсү бар Багбан бир. бул даракка жоопкерчилик болуп, анын бир нерсесин алып Түндө туруш сатабыз керек эмес ошондой болгон Жок, багбандан бир нерсе кылуусун суранды. акча берет. бир нерсе кылганда что Багбан жоопкерчилик Боёдубу? Акка боёду. түнү дагы эле ошол абалда келсе, Кудайберди. Урматтуу алып баруучу, биз бонустан 30 секундда алсак, суроону бир акыры жагын бир кайталап берип койсоңуз. башында толугу менен мүмкүн болсо. Март айында сүрөт тарта баштаган. Бирок задылыш чыгып шаардан сыртка чыгып кеткен. Келгиче май айы болуп калган. Бирок даракты карап турган багбанга көп өлчөмдө акча берип, бир ишти кылууну суранган бул сүрөтчү. Ошондон кийин гана сүрөттүн тартууну уланткан. Багбан эмне жумуш жасаган? Багбанга эмнени суранган бул? Кетти 30 секунд. Багбан бирдеке кылып атат. Багбан бирдеке кылып атат. Даракты кыйып алайын дагы, Көбүнчө бут айтат. саргайып күздө ана кышты тартып алайын деген эмес го ошол дарак. Жок, жазмалда эми бүчүр ал элек болот, кар болот туурабы? Ошо карга окшотуп ак бир нерселер. Мөмөнүн Ошо формасына келтирип бериң деген. Кыркып келтирип берген, ошо формасына. тазалап бутап берген. Бута берген, жалбырактар. Жок, кадимкиден мурунку формасына келтирип берип өсүп калган болушу мүмкүн. Жалбырактар кыркырдан Келгенде ошону улантыш керек. 30 секунд аяктады. Кудайберди. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп берем. Сүрөтчү багбандан мындайча айтканда жалбырактарын көп бутап жазгы алгачкы акыбалга келтирип берүүнү суранган. Жооп кабыл алынат. Ортодо вариант барбы жокпу? Команданын жообуна кошулам мен деле. Ошол эгер март айында болсо дарак эми бүчүр байлай баштаган болот, ал эми майга келгенде ал уже бүчүр алып мөмө байлап жалбырактары жашылданып калат. Ал эми ошол сүрөтчү аны март айына алып келиш үчүн бүтүндөй ошол дарактардын жалбырактарын күйүп чыккан болушу мүмкүн. Эми күйүп чыкпайт го, эми күз мезгили эмес, жаз мезгилинде кыркып чыккан болушу мүмкүн. Мен туура жоопту айтам. Багбанга чоң иш жүктөлгөн. Ал иш жалбырактарды күйүп салуу керек болгон. Күйүп салып баштап кабылга алып келиш керек. 4-1 эсеп, жооп тура. Ортодо 2 ай өтүп кетип атат. 2 айдын ичинде жалбырак кадимкидей байлайт дарактар. Ал эми март болсо эми бүчүр байлап аткан убак айтор ушундай. Команда дагы бир упай өзүнө алып атат. Биз азыр эсепти оңгойлуп. 4-1. Биздин оюн улантылат. 6-cı раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кудайберди мырза.
Саламатам, урматтуу алып баруучу. Ташкент шаарына болгон саякатыңыздан көз ирмеңдер. Урматтуу алып баруучу, биз жакын арада ушул 3 күндүк саякат менен Ташкент жана Самарканд шаарларына барып келдик. Менин жана жанымдагы ушул шер досторубуздун негизги максаты мындай болчу, ал жактагы терс көрүнүштөрдү көрбөйбүз, жалаң жакшы нерселерди көрүп алып келебиз, анда өзүбүзгө бир мисалы үлгү катары алып келебиз деген ойдо максатта барганбыз жана ошону ишкер ашыра алдык деп ойлойбуз. Өзүбүз үчүн дагы бирөөгө айтып бере турган дагы жакшы маалыматтар менен келдик. Мисалы үчүн жөн эле бир бөлүнүп кете турган нерсе шаардын тазалыгы өтө сонун, таза шаарлар таза, жолдордун түздүгү, адамдардын кичипейилдиги, бирөөнүн ишине мындай мүмкүнчүлүк уруксатсыз же жөндөн жөн эле кийлигишпөө адамдарда ушул сыпат бар экен. Ашыкча маалыматтардан, ашыкча нерселерден, ашыкча баш оорудан алысыраак турганы өтө сонун экен. Нурлан уулу Нурилим Ош шаарынын тургуну, силер суроо жөнөткөн суроосунун байгеси 1.500 сом. Бул телекөрүүчү дагы биздин эң активдүү телекөрүүчүлөргө айланып баратат. Жогорку окуу жайлардын биринде кинематография адистиги боюнча билим алып жаткан учуру. Мен суроосун окуйм. Чындыгында мен кайсы Кудайбердиге суроо бергенге чейин суроосу берилерин билген эмесмин, бирок Өзбекстандын Ташкент шаарына суроо атсам, бул телекөрүүчү Бухара шаары жөнүндө суроо бериптир. Мынакей кызык. Бухарага барбадыңызбы, Кудайберди? Кандай дейсиз? Бухарага. Жок, тилекке каршы убакыт аздыгынан. Эми Бухарага барганда зор болмок экен да. Бухара. Мониторго көңүл бурабыз. Бухара шаарынын байыркы шаарлардын бири деп билебиз Бухараны. Аябай өзүнүн белгилүү мечиттери менен, күмбөздөрү менен биздин эсибизде калган. Урматтуу билермандар, суроого кунт коюп көңүл бурабыз. Суроо сиздер көрүп турган Бухара шаарындагы Кальян мунарасы тууралуу. Мына сиздер көрүп турган. Бул мунара 1127-жылы Караханиттер тарабынан курулган. Бийиктиги 45,5 метр. Мунарага жакшылап назар салсаңыздар, мунаранын курулушунда эки жерде жылчык коюлуп турат. Эки жылчык байкалып турат, Балким сиздер бул жылчыктар ичкеридеги тепкичтерге жарык берүү үчүн коюлган деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бирок бул жылчыктар башка максатта коюлган, урматтуу билермандар. Эмне максатта мында жылчыкчалар коюлган ар жерге? Минута кетти. Күндөн тиеши намаз убактын билдириш эмеспи? Мисалы саат колдонбойт го, мисалы. İçine mi? Саат İçine. мисалы күн ичерге тиет, намаз убактын ошондо жерге барат. Азан айтат го ушул жерде. Жакшы вариант. Бул Бул бир. Yok. Экинчиси Çoğunluğu maksadında da. Балким Bu içine болот да. Sırtına. ичине тиет да, мисалы. Балким адамдар Убакты ушул жерден белгилүү деле ошондо. эмелгандыр, жеткичечи. Balkim ekol bir жерге барбайт. Мына 4-5 окшойт бул эки эле эмес. Bir ekol. Жок, бул чын эле Эки эле мен күн чын эле убакыттык эле болчу. Кадимкидей күндүн көлөкөсү канчалык тийсе, мунара канчалык көрүнүп турса, балким баягы пешин болгону, анан кийин Жок, шамга тешик жакын. эмне үчүн? Ошол Тешиктен күндүн нуру көрүнөт. Балким жарым ошолдо ошол иште береме күзөтчү үстүндө бир күзөтчү болгондо беркиге Жок, түшүп көлөкөсү келип анда отурбайт. тешиктин көлөкөсү чыкпайт. Жок, мына сырт Жок, сыртына кирет да ичкерге күнчү. Күндүн нуру Көлөкө кирет. бул жактан, тоо жактан түшөт. Мунара үстү көрүнүп тура бериши мүмкүн, кайсы бир учурда. Ошого карап туруп балким такташы мүмкүн. Балким баягы ошол сыяктуу айрыкча ошого карап туруп Жок, сырттан кантип көрөт о тешиктин күн тийгенин? Жок, ичкерге кирет да, ичкерге киргенде көлөкө сырттан карап түшөт. Тоодон күн баткандагы тоонун көлөкөсү. күндүн нуру ичкерге түшөт. Экинчи дагы бир вариант бул ушинтип токтоп. Жанында эч кандай бийик здание жок. Жок. Жанында имараттар. Ошо мечит турат, ошол жерге чыгып азан айткан мында. Экинчиси Мына жарымда эле турат да, Ошол- башына жетелек деле. азанчылардын кайсы бир деңгээлдерин тактоо болушу да мүмкүн. Биринчи бул жерден Азан айтуу намаз убакыты. Кудай берди. Убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, жоопту биздин командабыздын жаңы оюнчусу Бектур Токтоев. Бектур. биздин оюбузча бул ошол убакытты тактоо мына жактында азанга канча убакыт калганын же намазга канча убакыт калганын мына жактында сырттан тийген көлөкөсүнүн деңгээли кайсыл ошол биринчи чектикке барганда балким мунарага эртерээк чыгып барып азанына даярданыш керектир балкимчи же ушул сыяктуу намазга даярдык мындай жактында саат же убакыт тактоо максатында колдонулган тешикчелер. Ушул саат убакыт бул намазга байланыштуу деп атасызбы?
Мен көбүнчө баягы шам намазын элестеттим, баягы күн батып аткандагы көлөкөнүн ошол чекитке тийгенинде кайсы бир мезгил болгон. Негизи эле убакыт тактоо максатында. Жооп кабыл алынат. Ал кезде мен жоопту кабыл алдым. Ал кезде саат болгон эмес деп атасызбы, Бектор? Бул Караханиттер doğru. эми сааттар болгон, кум сааттарды пайдаланганда, бирок сыртта жүргөндөр болгондо ошол учурдачы, эшикте жүргөндөр, сапарда жүргөндөр ошол сааттарды токтоо максатында эртерээк барышкан. Анан мен мындай өзүмчө фантазиядан ойлонуп көрдүм, бул азанчы балким кайсы бир чектеге жеткенде ошол эртерээк чыгып барып, азан учуруна даярданып калыш керек болгондор. Намазга чакырып. Намазга чакырып. Мен жоопту кабыл алдым, туура жоопту айтам. Көп деле жылчыкча жок. Көбүнчө 1, 2, 3 эң үстүңкүсү менен 4төө, эгер жок түйүнкүсү кошулбайт, түйүнкүсү эшик 3 жылчык. Бул жылчыкчалар намаз убактыларын аныктоо үчүн коюлган. Жооп туура. Намаз убактыларын аныктоо үчүн коюлган. Караханиттер doğru, бул караханиттер мусулман динин тутунган. Караханиттер тууралуу ар кандай пикирлер айтып жүрөт, бирок булар мусулман динин тутунган караханиттер. Эсеп 5-1. Эсеп 5-1. Биз болсо оюнду улантабыз. 7-раунд. Суроонун эмесине карап коём. Ошол ортодогу жылчыкчага күндүн нуру туура келгенде, демек бул пешин убактысы деген мезгил. Супер Блиц ойнойт экенбиз. Демек, команда 10 секунд убакыт, кимди калтырасыздар? Мен Бекторду калтырадым. Урматтуу алып баруучу, Супер Блицте Бектор Токтоев ойнойт. Демек, Блиц раунд. Бектор, даярсыз оюнга? Команда ишенип сизге калтырды. Жалал Абадта Билерман Таймаш оюн өткөрүлдү. Анын уюштуруучу топтун башында сиз болдуңуз. Оюн кандай болду? Оюн буюрса жогорку деңгээлде өттү деп атышат. Ойногондор айрыкча уюштурган ичинде байкалбай калышы мүмкүн. Бизге көрүүчүлөрдүн баардыгы кызыктар жана улантууну каалашууда. Буюрса Ош менен биргеликте кызматташтыкты уюштуруп алып кетебиз мындан арыдан. Канча команда жалпысынан катышты? Жалпысынан 9 команда катышты биринчи оюнга. Бирок кызыгуу болду. Командалар бөлүнүп, кошумча командаларды куруу максатында бар аларда. Демек, командалар саны көбөйүшү мүмкүн алды. Ийгилик каалайбыз. Демек, биз Супер Блицти ойнойбуз. Биринчи суроо. Сизге каршы Ош шаарынын тургуну Гүланда Имарали кызы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Мониторго назар салсаңыз, Бектор мырза, эмнени көрүп турасыз? Түрктөрдүн стилиндеги чай жана чайник. Бирок көмкөрүлгөн, Көмкөрүлгөн абалдагы. Түркиянын Эрзурум шаарында элдик салтка ылайык чайды ушундай абалда берген учурлар дагы бар. Урматтуу Бектор мырза, эмне үчүн чайды көмкөрөсүнөн алып кирет? 20 секундда кетти. Бектор? Негизи эле түрктөрдү байкайбыз, бул ушунча ысык абалда дагы чайды ичишип берет. Ушунчалык жакшы көрөт чай ичкенди, өзүнчө бир салтына айланышкан. Балким ушунчалык сыйлуу коноктору үчүн кайнагандан кийинки абалдан кийин бир да буусун чыгарбай ысык абалда алып келгенге аракет кылышкан. Значит, ысыктыкты болушунча максималдык түрдө сактоого аракет кылышкандар. Биринчи суроонун жообу туура. Ысык абалда алып кирүү үчүн ушундай ыкма колдонулган. Жарым саатка чейин өзүнүн температурасын кармайт экен да. Колдонсок болот, бизде бул эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок тиги кружканы көтөрүп салбаш керек да. Анда куйкалайсың анда коноктучу. Экинчи суроо. Ошол эле Мээримай Турдалиева азыркы суроосу ойнотулган.
тилекке каршы фото сүрөтү жок. Байыркы Индия легендасындагы Ригведада деп аталган ушундай уламыш бар экен. Ошол уламышта корозго төмөндөгүдөй мүнөздөмө берилет экен, кадимки корозго. Короздун негизи 4 жакшы сапаты бар дейт экен. Алар өзүнүн үй бүлөсүнө күйүмдүү дейт. Үй бүлөсү деген бул тоокторго да эми. Жем тапса дагы өзүнөн мурда тооктор чакырат. Туура Бектур? Байкагансызбы? Байкайбыз. Үйдө тоок барбы жокпу? Бар. Экинчиси дейт, марттыгы дейт. Башка короздорго каршы эч аямастан салгылашат дейт. Менимче бул марттык эмес, өжөрлүгү дейт деген десем туура болот экен. Үчүнчүсү дейт, өз досторуна туруктуулугу дейт. Бул ошо уламыштагы өзүнчө мүнөздөмө экен да. Өз досторуна туруктуулугу дейт. Досторун сатпайт деп атат да. Ал эми 4-чү сапатын сиз таап бериңиз. Кетти 20 секунд. Урматтуу алып баруучу, ушуну эми башка вариант таппашы мүмкүн. Менде бир эле оюма келди, ошону айтып койсом болобу? Секунд албай элеби? Албастан эле эми ойлонсомдан чыкпагыдай башка вариантчы. Туура эмес тапсаңыз жеңилип калыш да билесиз. Ооба. Айта бериңиз. Эрте менен ойготушу, мындачатында кыйкырып, эрте менен элдерди ойготушу эрте. Эрте менен элди ойготушу. Будильник кызматы же. Экинчи суроонун жообу дагы туура. Үчүнчү акыркы суроо. Аяна Калманбетова ушарынан төмөнкүдөй суроону берет сизге. Эгерде туура тапкан болсоңуз, Бектур мырза, 6-1 эсебинде команданы жеңишке алып чыгып кетесиз да. Туура тапкан болсоңуз. Суроо. Аяна Калманбетова айтып атат. Биз дейт, демек кыз келиндерди айтып атат да. Биз ар күнү пайдалануучу жөнөкөй косметика кылымдардан бери пайдаланылып, күн санап өзүнүн актуалдыгын сактап келүүдө. Кылымдардан бери буну кыз келиндер пайдаланып келүүдө дейт. Бирок 1700-жылдары Англияда Англиянын королу тарабынан аялдардын сүйүктүү буюмуна айланган бул косметиканы бардык түрүн колдонууга тыюу салынган. Эмне үчүн? Кетти. 20 секунд. Урматтуу алып баруучу, түшүнүксүзүрөөк болуп атат да. Косметиканы атадыңызбы, атабадыңызбы азыр? Я. Мен эмнесин табам? Косметиканы боенуп келсе, аял заты 1700-жылы, бу деген 18-кылымда Англиянын королу аялдар үчүн, кыз келиндер үчүн косметика колдонууга тыюу салган, ушундай указ чыгарган. Эмне себептен мындай указ чыгарган деген суроо. Эми түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. 20 секундда кетти. Бектур. Чечүүчү болуп калды. Эки багытта болуп атат менин жообум. Биринчиси, бул аял ханыша болушу мүмкүн. Ханыша катары кабыл алдым мен королдучу. Эми королева деп едиңиз, бирок балким аял ханышадыр да. Бул ханышадыр жөн. Аял король болгондор. Ошол учурда өзүнөн башкасынын сулууланып жүрүшүн каалаган эмес. Мындачатында жалгыз королева жетишет Англияга дегендей максатта башкаларга боенууга тыюу салган. Экинчиси, эгер эркек король болуп калса, бул балким чыныгы мындай Кудай берген жүзүңөрдө эле жүргүлө дегендей, мындай динге өтө ишенип, Кудайга ишенгендиктен кандай болсоңор ошондой көрүнгүлө дегендей позицияда тыюу салып салган болушу мүмкүн. Эгер сизден тактоо иретине мага жардам бере алып, жынысын тактап берсеңиз, королдун, мен жообун тактап бермекмин. Жок, Англиянын королу аял киши болгон, эркек киши болгон. Эркек киши, түшүнүктүү. Кайсы вариантты сунуштайсыз мага? Экинчисин сунуштайм анда. Демек, чыныгы жүзүңөрдө жүргүлө деген. Антип айтышка эмне себеп болгон? Балким ушу диний көз карашынан улам Кудай кандай жаратты, силер табигый көрүнүшүңөрдө жүргүлө деген максатта. Же балким экинчи эми ачыгын айтканда оюм чыгып атат мен кайра элечи. Мен аялман, башкаңар боемогула деген бир пессимисттик ойдо да болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Өзүңөрдүн табигый жүзүңөрдө жүргүлө, боенбогула деп
указ чыгарган деген ойго келип атат. Туура жоопту айтам. Жасалма кооздуктун аркасынан, жасалма кооздуктун жардамы менен көпчүлүк эркектердин көзүн боеп, турмушка чыккан кыздар көбөйүп кетти деген да. Ошондуктан табигый көрүнүштө жүргүлө деген. Эми сиздин жоңуңузда табигый көрүнүш бар. Бирок анын негизги себеби ошол эркектердин көзүн боеп, жигиттердин көзүн боеп, турмушка чыгып кетпегиле нукура көрүнүштө жүргүлө деген да. Алдабагыла эркектерди деп атат да, мындайча айтканда. Максат менин деле жоом ошол да. Ооба. Кандай болсоң ошондой көрүнгүлө деген нерсе да. Кандай болсоң ошондой көрүн Аялдар дегенде. кимге көрүнөт дегенде мантык келип чыгат да, жоопчу. Эркектерге карата жасалып аткан мамилени аярлаган да бул падыша. Мен эле аялым боюнуш керек дептир анда, э? Мына майдалаган жокмун. Жок, анысын мен бербедим да, кийинчи аны токтотуп койдум. Ал кошумча вариант чыгып кетип атат деген ойду айттым. Демек, Супер Блицтин жыйынтыгы менен Бектур Токтоноев жеңүүчү деп табылды. Дээрлик 3 суроого тең Бектур мырза туура жооп берди. Көптөн бери Супер Блицте мындай көрсөткүч боло элек болчу. 3 суроого тең жооп бериш өтө кыйын, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөндө Семетбек Амиралиевдин командасында Марат Абдыкулов, Марат Нурислам мырза, Марат Абдыкулов 3-чү суроодон кулаган. 2 суроону туура тапкан. Андан кийин дагы. Бирок Бектур мырза бүгүн өтө изденип, берлик туура жооп бергенге аракет кылды. 6-1 эсебинде Кудайберди Ташиевдин командасы финалга жолдомо алды. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Кудайбердин оюнун угалы. Кайсы суроо бул команда үчүн бүгүн өзгөчө мыктуу болду? Белектерди кабыл алып коюңуздар. Барбол бул адал жана таттуу шириндиктер сиздер үчүн жана Билерман Ордо эксклюзивдүү торту сиздерге белекке. Барболго чоң рахмат. Кудайберди мырза. Командабыз жаңы куралдык, баштан куралдык, эски оюнчулар болсо дагы, ошондо командабыздын оюнчусу, мыкты оюнчусу Бектеналы мырзанын уулу болушу менен, ата болушу менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Командабыздын атынан, Билерман Ордо клубтун атынан дагы чоң уулуна узун өмүр, берекелүү жашоо каалайбыз. Командабызга кайтып келген Бектур мырзага чоң ийгиликтер каалайбыз. Кайтканы жөн кайтпаптыр, ал дагы биз үчүн жакшы болду. Жана бүгүнкү оюнда бир гана телекөрүүчү жеңишке жетишти. Испаниядагы Паралимпиада оюндары боюнча Испания командасы тууралуу суроосу менен Бишкек шаарынан Салтанат Жанболотова. Ушул 1000 сом утушка ээ болду ушул телекөрүүчү. Калган телекөрүүчүнүн суроолорун команда тапты. Демек, ушул менен урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, оюнун соңуна чыкты. Бүгүнкү финалга жолдомо алган команданын курамы төмөндөгүлөр. Ташиев Кудайберди, команданын капитаны. Бектур Токтоноев, Бектеналы Абдрахманов, Назар Бактыбек уулу, Асанова Эркинай, Арген Шерматов. Ушул курам менен финалга чыкты. Куттуктайбыз. Ушул менен оюн соңуна чыгат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кайрадан көрүшкөнчө, ассалому алейкум.